Илгери кыргыздардын тоолорунда саз шайтандары суулардан чыгып, элдерге кол сала баштаптыр. Боз үйлерди өрттөп, элдерди жеп, малдарды кырыптыр. Тирүү калгандар тоолорго качып, жандарын сактаптыр. Күнүн биринде bir bak kıyıp atkан адамды талап салышат. Анын жубайы буну көрүп алып, бешикте жаткан кичинекей кызды көтөрүп алып, тоо жакка качат. Бирок аны саш шайтандар кууп жетип алганча, ал таштардын арасына кичинекей баланы катып койгонго үлгүрөт. Ушул убакта токойдо бир мергенчи келе жатыптыр. Наристе илеп атабы же кулагыма болдубу? Барып карап келейинчи, кайсы жактан үн чыгып атат. Айды байкушай, кантип токойдо калып калды бул кичинекей бала? Bunun ата-энеси каякта? Деп боз үйүнө жол тартат. Көп убакыт өтөт. Мергенчи кичинекей балага Наристе деп ат коюп, өз кызындай чоңойтот. 16 жылдан кийин Наристе бою чоң, сулуу кыз болуп өсөт. Наристе, сен чоңойдуң. Эми мен сени өзүңдү сактап, тоодо жашаганда үйрөтөйүн. Анткени токойдолордун баары желмогуздар менен шайтандарга толуп калды. Макулбу, кызым? Биринчи тапшырма тайганды кууп жет. Тайганга жете албай, Наристе мергенчиге ыйлап келет. Мен мындай бат чуркай албайт экен. Артыңан шайтандар жолосо желмогуздар кубаласа, аларга эмне деп айтасың? Чуркай албайм дейсиңби? Чурка дейм сага. Токтобо, батыраак чурка, батыраак. Дагы батыраак чурка. Кууп жет тайганды. Жарым жылдан кийин Наристе тайгандай чуркап калат. Эми атабыз. Ыргыт бычакты. Ур. Бүт күчүң менен ур. Ур дейм, токтобой ур. Катуураак дейм. Түшүрбөй колуңду. Өйдөрө көтөр. Эми найзадан сактан. Сол жака эңкей. Эми оң жака эңкей. Буйта ден сабага. Анан Наристеги эки оор таш көтөрүлүп, ары бери бастырат. Чыда, эс албай чыда. Дагы 10 чакырым басасың. Анан Наристенин далысына чоң ташты байлап коюп, бийик бакка чыгарат. Эми ылды түшүп, дагы 10 жолу чык. Ошентип мергенчи Наристени 1 жылдай даярдайт. Азаматсың Наристе, эми менин жүрөгүм тынч. Бирок бир сураныч, сен эч качан бул токойго барба. Ал жакта саз шайтандары жайнайт.
Аларга жолукпай эле койчу, макулбу? Ушулар үчүн элдердин баары бул жактан көчүп кетишкен. Булардан сактанып жүр, Сурамыч. Менин ата-энемди өлтүргөн шайтандар ушул жерде жашай турбайбы? Силерди шашпагыла, эми көрөсүңөр. Боз үйгө келип, үй оокатын жасап, мергенчиге тамак берет. Тышка чыгып бээни саап келет. Күндүн биринде мергенчи айтат: "Наристе, мен кийикке чыгып келейин, 10 күндөн кийин келип калам. Сен болсо боз үйдө бол. Макулбу?" деп мергенчи жолго чыгат. Ошол эле күнү Наристе капкан жасап, тоого апарып текшерип көрөт. Анан бөрөсүнөн казып, түбүнө уштугуй бутактарды толтурат. Эртеси күнү бийик аскага таштарды ташыйт. Кийин шайтандарга кулатам деп. Анан уйлардын терисин тигип, ага күйүүчү майлардан шыбап, коргак бакка асып коет. Анын астына сөөктөр менен чириген этти таштап салат. Эртеси күнү Кудайга сыйынып, бата кылып, токойго жылат. Бир убакыттан кийин токойго жетет. Карагылач, токойду эмне кылып салышты бул шайтандар? Жалаң сөөктөр. Силерди шашпагыла деп шайтандарды кыра баштайт. Бир шайтан болсо, өлгөн досторун көрө калып, тамак айрылганча өкүрөт. Шайтандар чогулуп алып, Наристени кубалап кетишет. Наристе болсо бир үңкүргө чуркап кирип, ал жакта даярдап койгон найзасын колуна кармап, шайтандарды күтөт. Шайтандар болсо үңкүрдүн үстүндө жер каза баштаганда, аларды найза менен сайып өлтүрөт. Үңкүрдөн качып чыгып, шаркаратманын артына жашынып калат.
ал жактан чыгып алып, шайтандарды илип койгон теринин астынан азгырып барат. Ошол жерде шайтандар чиреген этти жеп баштайт. Наристе болсо жебени күйгүзүп, шайтандарды өрттөйт. Калган шайтандардан токойго коюп койгон капканы менен бөрө зинданына качып барат. Анан бийик аска жакка чуркап барып, жогултуп койгон таштарды ылдый түртүп, жоголуп калган шайтандарды баарын кырат. Кийинчерээк аларды аңды түрүп, жашаган жерин табат. Эми бул шайтандар эч качан элдерге кол салбайт. Мен азыр буларды тынчытам, азыр көрүшөт. Деп токойго барып, жапай ааруулардын уясын алып келип, шайтандар жашаган жерге ыргытып, эшикти тиреп коет. Ошентип калган шайтандар баары кырылат. Ата, эне, мен силер үчүн өчүмдү алдым деп Наристе көз жашын төгөйт. Анан өзүнүн кулуна алып, токойдон гүл терип, боз үйгө келип, эң кооз көйнөгүн кийип алып, аскага чыгып, алысты карап, кереметтүү кыргыз жер деп суктанат. Ушундай жомок кыргыздардын тоолорунда болупту.